Урматтуу эл журт, мына бүгүнкү оор кырдаалда, апат күндөрдө элибиз кыйналып, адамдар ооруп турган маалда жер-жерлерде элдер чогулуп, ар бир айылдарда, ар бир кыштактарда, район, облустарда элдерибиз чогулуп алып туруп, өздөрүнүн жардамын бере башташты. Мына Кыргызстандын бардык жеринде кыргыздардын, кыргызстандыктардын ынтымак экендигин ушул апат көрсөтүп атат. Ошондуктан урматтуу эл журтум, мен силерге кайрылып кетемин. Силердин улууңар катары, силердин ушул мени таанаган, билген адамдар катары кайрылып кетемин. Бириккиле, чогулгула, чогулуп алып туруп ушул апатка каршы чабышайлы, согушайлы. Биз эмне үчүн карап турушубуз керек? Эмне үчүн биз карап турушубуз керек? Апат келип бизди баарыбызды согуп атса, жыгытып атса, досторубузду, туугандарыбызды алып кетип атса, биз эмне үчүн карап турушубуз керек? Биз чабышышыбыз керек. Биз булар менен тытышышыбыз керек. Ошондуктан баарыңарды күчүңөрдү бириктирүүгө аракет кыламын. Мына бүгүнкү күндө байы дагы, кедейи дагы аракетти жасап атышат. Бул акчанын көптүгүндө эмес, ынтымактын биримдигинде биз жеңип чыгабыз. Акчасы көп жеңе турган болсо, анда дүйнөнү даны басып алышмак. Андай эмес. Бул жерде акчасы көп жеңбейт. Бул жерде ынтымагы көп, биримдиги көп, бири-бирине кылган ыхластыгы көптөр жеңет. Мына мен азыр угуп атамын, айылдардан, мына азыр эле барып, Жалал Абад шаарынын жаштары менен жолугуп келдим. Кыпындай болгон балдар, кыпындай болгон кыздар, эч нерсеси жок өздөрүнүн. Бирок чуркап, ар кимге жардамды берип, ар кимдин колунан келген аракеттерин кылып чуркап жүрүшөт. Биз ушундай апатта карап отурбайлы, үйдө карап отурбайлы, жерде карап отурбайлы, аракетибизди кылайлы, колубуздан келгенин берейли. Мына мен угуп атамын, мага кайрылышкан экен, мына бул Куршак айылынын тургундары. Куршакта ушундай чоң группалар түзүлүп, Куршакта ошондой адамдар чогулуп алышып, 2000-3000 адам чогулуп алышып, жардамдарды уюштурушуп, чет жерлерден жардамдарды уюштурушуп, элдерге чоң жардамдарды кылып атышты. Ошолорго ийгилик каалайм. Рахмат. Ошол жерде Кубанч аке деген бар экен, Алмаз деген бир үлкөн бар экен, чогулуп алып аракет кылып атышты. Силерге ийгилик каалайм. Ушул ынтымагыңардан жазбагыла. Урматтуу куршактыктар, урматтуу эл журт, мына ушулардан үлгү алайлы. Бардыгыбыз үлгү алайлы ушулардан. Ошондуктан мен Кудай кааласа ушу 1-2 күндөн бери жакшы болуп калдым. Биз эми тынбайбыз. Биз тынбайбыз, ушул апатты жеңип чыкчакты. Мамлекетти карап, же болбосо бирөөлөр келип жардам берет деп өзүбүз карап отура бербейли. Мамлекет дагы колунан келген аракетин кылып атат. Кылып атат алар дагы. Бирок эгерде ошолор деле карап отура бере турган болсок, биз убакыттан уттуруп коебуз. Биз убакыттан уттурбашыбыз керек. Мекендештерибизди, өзүбүздүн тууган уругубузду, дос жарларыбызды, айылдаштарыбызды сактап калышыбыз керек. Мен баарыңыздарга ийгилик каалайм. Биз аягына чейин чабышабыз. Ийгилик болсун баарыңа. Арыбаңыздар, Атпай Кыргыз улуу журт. Өткөнкү баарлашууда мен сиздерге боо болуп жаткан кесепеттердин себеби эмне болду, эмнеден келип чыкты айтып бердим. Азыр ошодон алыстабай, ошону эми тереңирээк түшүнөлүк. Себеп дегенде биз себебин билгенде гана токтойбуз. Себеп дегенде эл түкшүмөлгө түшүп, эл орусча эле айтайын, ушу сөздү паникага түшүп калыптыр да, паника болуп атат да, ошонун кесепетинен 50% оору дагы көбөйүп атат. Бул жанагы кыргызда айтат эмеспи? Эки жоочу доочу бир келсе амалыңдын кеткени, эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени деп, берде эки оору эмес, 3 оору катар келиптир. Бул эмне экен? Тиги коронавирус, пневмония, анан паника. Бүлүк түшүп атабыз, биздин жан дүйнөбүз бүлүк түшүп атат. Мен сиздерге бир болгон эле окуяны айтып берейин. Менин өзүмдүн кызым менен болду бул. Ошол оору жабышты. Балаң ата алып кал мени деп ыйлаганда жаның жай таппай калат экен жатаарга. Мен 3 күн. Биринчи күн эртеси күн эртең менен жанагы немеге стационарга жаткыздым. Айерден баа жатканда эле болсо билгендерин уколдорун салат экен, анан кийин жанагы капельницага жаткызат экен. Анан капельницасы туура келбей калды, окшойт. Түнү бою кыйналып баягы абдан көл шалга түштүк. Эртеси күнү анан кийин немеге улуттук элдик медицинага кайрылууга туура келди. Анан тышкарыдагы изилденип отуруп, жанагы арак менен ингаляция, ичирип эмес, ингаляция кылдырып отуруп, эң негизгиси
Мен 2 күн момундай WhatsApp'тын астында отурдум. Ошону менен сүйлөшүп отурдум, себептегенде ал паникага түшүп калыптыр. Биз болсо азыр кандай болуп атабыз? Ооруп калган кишиден качып атабыз. Себептегенде мен да ооруп калбайын деп коркуп атабыз. Алар менен эмне жок болуп калып атат, баарлашуу жок болуп калып атат дагы, алар деген немеге түшүп кетип атыр, паникага түшүп кетишип атыр. Эң негизгиси мен ушул жерден эфирди пайдаланып, бул өкмөт мүчөлөрүнө жанагы пандемия менен күрөшүп аткан комитетке да кайрылат элем. КТРди, тиги ЛТРлерди пайдаланып, мынакей бизди сүйлөтпөсөңөр, өзүңөрдүн психологдорду алып, эл менен баарлашууга өтүш керек. Элди деген жанагы паникадан алып чыгыш керек. Эл ошодон коркуп атат. Эң коркунучтуусу паника болуп атат. Паника болгондо эмне болот экен? Иммунитет качат экен, аппетит качат экен, уйку качат экен. Анан адам алсыз болуп калып туруп, анан душман менен жалгыз кармашууда калып аткандыктан жеңилип калып атабыз биз. Азыр мынакей Кудайга шүгүр угуп атабыз, тияктан дагы чыкты, бияктан чыкты, бияктан чыкты деп атышат. Кудай кааласа келет күздө деле. Ал бир. Экинчиси мынакей азыр тияктан бир 19 000 киши келди деп атабыз жалпы Кыргызстан боюнча. Анан күзгө тарта бир 200 000, 300 000 киши келсе кандай акыбал кылабыз? Ал жөнүндө ойлогон киши жок. Ошондуктан ынтымак, биргелик дагы ушул ооруну жеңип чыгалык. Элибиздин сапаттуу уулуктарын сактап калалык. Бул биздин колубузда. Өлгөндөрдүн жаткан жери жайлуу болсун, тирүүлөрдүн камын ойлойлук. Чоң казатка келиңиздер, жалпы иш кылалык. Добрый день, уважаемые товарищи. Моя фамилия Бенисович Сергей Петрович. Я являюсь вице-президентом общественно-экологического движения сохранения ледников Монгу имени Готфрида Мерцбахера. Мы много лет занимаемся экологическим направлением сохранения ледников. Мы много лет пытаемся разработать законодательную базу по сохранению ледников. И у нас кое-что получилось в этом направлении. Много сделано было. Даже проблему ледников в 2016 году законно избранный президент Кыргызстана Сооронбай Шарипович Жээнбеков озвучил с трибуны Организации Объединенных Наций. Но сегодня мне бы хотелось немножко поговорить в другом аспекте. Пандемия и коронавирус-19 изменили уклад жизни, изменили ритм жизни и направление движения жизни, потому что то, что мы раньше, то даже о чем раньше люди не задумывались, сейчас выходит, оказывается, на первое место. К великому сожалению, у нас, хотелось бы отметить, что есть большая недоработка в подготовке кадров для решения и лечения, потому что мы сейчас видим нехватка медицинских кадров и вынуждены работать молодежь, студенты 5-х курсов медицинского университета и института. Любой вопрос, любую проблему должны решать профессионалы, и только они смогут дать нужные рекомендации для того, чтобы с наименьшими потерями достичь наибольших успехов. Необходимо в любом случае необходимо обращаться к профессионалам. К сожалению, у нас так принято, что в своем отечестве нет пророков, и люди, которые пытаются предложить пути выхода из любой ситуации, у нас почему-то в последнюю очередь только рассматривают предложения. Я имею в виду, что президент Общественно-экологического фонда сохранения ледников Монгу имени Готфрида Мерцбахера Кабылбеков Урустем Куванычбекович, он, занимаясь более 10 лет данной проблемой, он не только хорошо изучил эти вопросы сохранения ледников, но и разработал философию ледников. И на основании этого, привлекая профессионалов, есть разработана целая национальная идея с упором на сохранение ледников, на экологию, так как ледники у нас являются источником жизни, здоровья, и их надо всеми силами сохранять,
источник мира в Центральноазиатском регионе. Данная тема была еще в свое время одобрена нашим великим соотечественником Чингис Тарикуловичем Айтматовым. Он был, кстати, председателем наблюдательного совета Общественного фонда сохранения ледников МОНГУ. Поэтому мы сейчас должны совместно с профессионалами разработать национальную идею Киргизской республики. И понимание этого вопроса о том, что необходимо привлекать профессионалов, мы нашли в Чонказат. Это движение патриотов Кыргызстана, которые понимают, что без профессионального подхода нельзя решить никакой вопрос, и они, изучив предложение Кабылбекова, Урустема Куванычбековича, приняли его близко к своему сердцу и поддержали со своей стороны. Поэтому профессионализм – это то, что должно всегда превалировать. И в движении Чонказат мы увидели профессионалов, которые болеют душой за республику нашу Кыргызстан, которые хотят, чтобы в республике нашей было развитие экономическое, социальное, и профессионалы вывели нашу республику на путь развития, процветания и благосостояния. Поэтому мы находимся в данный момент в одной упряжке, скажем так, и решаем совместно с Чонказат вопросы и экономические хотим решить, и экологические. Благодарю за внимание.